Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандык шоу кечиңиздер менен сиздер 7 каналда чай үстүндө сырдашу программасын көрүп отурасыздар. Мына ошентип жадырап жайнап жаз келип, жакшы маанайда бүгүн сиздер менен маектешебиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, негизи эле ар бир адамга өзүнчө бир талант, өнөр берет. Мына ошондой таланттуу, өнөрлүү, мыкты айымдарды бүгүн студиябызга чакырып, мына ошол чай үстүндө кененирээк баарлашалык деп чакырып отурабыз. Негизи эле мына ушул актерлык, актрисалык өнөр, бул сейрек кездешүүчү өнөр, ар бир адамга андай талант бере бербейт. Бирок ошол эле убакта өзүнө берилген тапшырмаларды, ролдорду мыкты аткарып, көрүүчүлөрдүн көңүлүнө жагып, алардын көңүлүнөн чыгып, өздөрүнүн ролдорун мыкты аткарып жаткан учурда Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театрынын актрисалары бүгүн бизден куттуу студиянын кадырлуу коноктору. Кош келиңиздер. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Сынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин куттуу студиянын меймандары мына ошол театрдын актрисалары Нургүл Мамытова жана ошондой эле Аида Кулиевалар келип отурат. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Бүгүн бир өзгөчө форма менен ажайып сонун болуп келиптиздер. Театрда жараткан ролдорду формалар окшойт, Нургүл эжеке. Адегенде келиңиз эми биздин көрүүчүлөр менен амандашалык, саламдашалык, анан кийин кененирээк маектешелик. Саламатсыздарбы? Сиздердин ушу бизди атайын көңүл бөлүп, студиябыздарга чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан жаз келатат деп өзүбүз дагы айымдар жадырап жайнап, ошон менен бирге эле ушу жаздын күндө жаңы алгачкы буйруса күндөрү жакындап келатат. Ошого жараша биз дагы жаздык маанай тартуулайлы деп экөөбүз өзгөчө форма менен. Келиним менен келип калдым дейсиз. Келиним менен келип калдым. Жакшы. Айда келиңиз. Биздин көрүүчүлөр менен бир учурашалы. Саламатсыздарбы? Ушу жаз келип эле биздин дагы бир жакшы маанайларыбыз Кудай буйруса ачылып атат. Баарыңыздарга жалындуу ысык салам. Театрдын атынан, ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ошол Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук театрда күн санап күндө мына ушундай жаңы спектакльдер коюлуп турат жаштарга. Анан кече жакында эле мына ошол биздин эжекелерибиз Келиндер козголоңу деген бир жакшынакай спектакльди көрүүчүлөргө тартуулашты. Ошондо биздин Нургүл эжекебиз болсо Парманбү апанын ролун ойногон, ал эми Аида болсо анын келини, Сатти келиндин атын ролун ойногон. Мына ошол ролдор боюнча сурайын, Нургүл эже. Театрга келгениңизге канча жыл болду? Кандай ийгиликтер жаратып атасыздар? Театрда эмне жумуш болуп атат? Театрыбыз өзүңүздөр билесиздер, жаңы гана эшигин ачып, 30 жылдан бери эгемендүүлүк бизге канча жыл болсо, биздин театрыбызга деле ошол жыл болуптур. Анан ошол жылдан бери бизге зданиябыз жок болуп, кайсы жерге барбайлы ошо арыз муңубузду айтып эле жүрчүбүз. Кийин көтөрүнүп эле. Анан Кудай буйруп, үнүбүз Кудайга жетип, биз да ошо жаңы зданиялуу болуп, анан 2 жылдын карамагы болуп калды. Буйруса жаңы ошо ремонтторубузду, сахналарыбызды эми була билесиздер, илгерки Октябрь кинотеатры болгондуктан ошо киного ылайыкталып калган да, баягы сахналары, бүт ичиндеги бөлмөлөр дагы. Анан ошого байланыштуу биз бул театрга ылайыкташтырып, сахнаны чоңойтуп, ошол деле убакытты талап кылат экен. 2 жыл болуп калганы менен майда чүйдө иштер болуп атып, анан буйруса эми жаңы мына деп сахнабызды жасап алдык, мынакей деп эми колду билекти түрүп алып иштеп баштаган убагыбыз. Анан ошол баштагандан бери ушу экинчи чыгармабыз, экинчи коюлуп атканбы? Биринчи турналар, экинчи Келиндер козголоңу деген чыгарманы ушу өзбек туугандарыбыздын атактуу жазуучусу Саид Ахматтын чыгармасы. Келиндер козголоңун баардыгыңыздар эле билсеңиздер керек. Чоңоюп калдык десек болот. Анан менин бул жакка келгеним театрга негизи 2007 жылдан бери иштеп келем. Акылбек Абдыкалыков агайыбыздан бүткөм. Ал убакта ошо Акылбек агайым дагы ушу Чүй театрынын директору болчу. Бектен агайыбыз худрук болчу, режиссер болуп. Анан ошол убакта келип калдым. Ошондон бери баягы дарак бир жерден көгөрөт
демекчи ошо Кудайга шүгүр анча мынча сыйлыктарга ээ болуп дегендей жакшы ролдорду колдон келишинче башкы ролдорду аткарганга аракет кылып аткарып ушинтип келатабыз. Жакшы. Театрга өзүм барган киши катары ошол сиздер жаратып жаткан ролдорду көрүп, өз көзү менен көргөн киши катары сиздердин талантка негизи баа бериш керек. Эми ар бир адамдын чындыгында башында айтпадымбы, ар бир адамдын колунан келе бербейт. Анын бири мынакей ошол эле Келиндер козголоңундагы чыгармасында Сатти келинин ролун аткарып, ошол жерде шуулдап келиндердин башын айда айтсаңыз, ушул ролду режиссер береби же баягы өзүңөр тандайсыңарбы, мен ушул ролду ойноюн деп? Жок, эми биз өзүбүз тандабайбыз, конечно, режиссер өзү берет, келип, бирок ал орус улутунда болгондон кийин режиссер бизди мындай эми көрөгөч болот да, режиссерлорчу сразу эле тиги эме телефондон болобу, каерден болобу сүрөттөрүбүздү көрүп, анан бул баланчадан анан мени могу Саттиге жарайт деп айтыптыр да. Негизи бирок окуп чыкканда мага өзүмө сүрөттөрүң кандай сүрөттөр эле? Ошо билбейм, ошо телефондон көрүп эле Инстаграм ар жактан көргөндө окшойт да. Клиентимди көргөндө эле ошого ролго жактырып бөлүштүргөндө ушундай бөлүндү. Бирок өзүмө окуп чыкканда ушул роль аябай жаккан. Ушуну берсе экен деп монтпай үмүттөнүп тургам. Бирок ошол ишке ашып, Кудай буйрса, баягы. Азыркы убакта көрүүчүлөр, ошол эле режиссер, ошол эле театрдагы жамаат сенин аткарган ролуңа кандай баа берип атышат? Жакшы, Кудай буйрса, тиги бул спектакль чыкканда дагы баягы хэк деп коет, биздин атайын тиги комиссияга тапшырганда дагы аябай жогорку бааларын беришти. Мындай ичиңен ушу 3 ай даярдандык да ушу спектакльге, ошол убактым жөн кетпептир деп ичиңен ыраазы болуп каласың да өзүңөчү. Бирок режиссер жакшы иштеди, багыт берип атты, мындай болуш керек, тигиндей болуш керек, ошонун арты менен анан өзүбүздүн тиги аракетибиз менен дегендей жакшы, Кудай буйрса. Ар кайсы элдер келип көргөндө дагы мындай аябай жакшы кабыл алышат да. Жакшы, Нурбул эжеге, мына ошол ролдордо терс ролдор болуп калат, терс каармандын ролун аткарыш керек болуп калат. Бир жакшы адамдын көбүнчө кайсы жагын жакшыраак аткарасыз бөлүнгөн ролдордон? Бөлүнгөн ролдордон албетте, эгер негизи артисттердин өзүнүн режиссер көз карашы менен айтканда амплуа деп коет. Ар бир адамдын өзүнүн амплуасы болот да. Бирөө трагедияга жакыныраак, бирөө комедияга жакыныраак, бирөө мындай характерный актрисалар болот. Мен негизи өзүм ошо характерныйге кирем деп ойлойм. Анан албетте комедияны ойнош өтө кыйын. Комедиядан көрө трагедияны ойносоң баягы адамдын жан дүйнөсүнө жакыныраак эмеспи? Кичине бир кайгы нерсе болгондо ыйлак эмеспизби, ыйлап койсоң деп адамды бат эле көрүп аткан адамды ыйлатып коюш жеңилирээк да. Күлдүрүш кыйын. Күлдүрүш өтө кыйын. Азыркы убакта айтып коет го, сөзүңүздү урайын, азыркы убакта кудулдарыбыздар айтып коет го, адамды күлдүрүш кыйын депчи. Миң аракет кылып атсаң дагы күлбөйт депчи. Бирок сиздердин ошол аткарган ролдордо мен ойлойм, көрүүчүлөр 100% болсо, ошонун бир 90%, 80% күлүп отурду го. Жүзүнө күлкү алып, кадимде эз алып. Азыр мындай кылалы, биз мактанып атабыз. Келиндер козголоң деген эми бул чыгарманы көргөндөр бар, көрбөгөндөр бар. Мүмкүн көрбөгөндөр болсо ошол Шаршен Термечиков атындагы Чүй театрына барып көрүп турсаңыздар болот. Ал жерде бардык афишада жазылып турат, кайсы күнү кандай театрлар болот деп. Ошол Келиндер козголоңуна мындай үзүндү аткарып береличи келиңиздер биздин көрүүчүлөргө. Атайын форма менен да келсиңердер. Атайын форма менен келгенден кийин. Туруп алып аткарбаган болду жаман. Эми отуруп аткарып берели, шартка байланыштуу. Кайсы жеринен алалы? Эли бой жери болот. Мына апа, жанагы балдардын баарын тизмесин тизип, акчасын баарын ичине салып, даярдап койдум. Өткөрүп алыңыз. Эң сага ишенем да. Акыгынай. Айта бер. Эмнен керек? Эмне кем карчылыгың бар? Ошо мага эч нерсе деле кереги жок апа. Эми айланай, сурагандан кийин айт да. Ой, мен сизге айтып жатпаймынбы, мага эч нерсе кереги жок деп. Ойгула куйгун, ой, айланып кетейин, бир адамча сурагандан кийин адамча эле айтчы, эмне кем карчылыгың бар? Эми сурап атпаймынбы, айт да эле. Ой, мен сизге айтып жатпаймынбы, апа, эч нерсе кереги жок. Айтчы айланай, сурагандан кийин айт да. Чын эле? Чын эле. Могу жерден айтсам болобу? Ондогу куйгун, ошо жерден. Мен азыр бат эле. Бетке упа, фирма пупа. Кара карандаш көзгө, кызыл карандаш оозго.
Апа, көйлектің түрлерічі көйлектің. Uzunu, қысқасы, жашылы, көгі. Апа, ес алуға. Египетке, Турцияға. Апа, ал жаққа қайсы көйлектерді киіп барам, апа. Апа, ана жаңағы жолықтың түрлерічі жолықтың. Қызылы, жашылы, көгі, сары. Ой, өлі күрә. Қызылы, жашылы, көйнөктү меле. Тапқан екенсің. Андан көрі қарыстайды. Суға, светке, газға қанша қарыспыз. Тим қойса деле. Қызылын, жашылын киіп алып мына 7-ші каналға кел бүгін. Калчалар болсун. Ошондой кыска, бирок абдан бир жогорку деңгээлде аткарылды десек болот. Эми баягы сахнада ойногон башка дагы образга кирип, анан олтуруп алып айда айткандай олтуруп алып ойногон дагы бир бул да бөлөк, Айда жетишпегенде болот. Бирдеге жетишпегенде болот. Жакшы, Айда сизге суроо берейин. Мына ошол театрлык, актрисалык кесипти тандап алыш эмне себептен? Мүмкүн башка тармакта дагы өзүңдү сынап көргөн жоксуңбу? Бул актрисалык кесип мага бала кезимде эле өзүм негизи байкем чыгармачылыкта иштейт. Максат Кулуев деген. Мен ошо менин бир тууган байкем болот. Анан биз Жумгалда чоңойдук. Өзүм Таластын кызы болом. Андан Жумгалда Чаек айылында чоңойдук. Ошол жерде Жумгал драма театры бар го азыркы. Ошол жакта байкем иштечү ошол жакта. Анан баягы кичинекей кезден эле башталат да бул нерсечи. Анан школдон чыгып алып эле түштөн кийин окучум урган бойдон тиги эмеге барам. Театрга барам да, ушу мамам күндө урушат да, үйгө барып оокат кылбайсың депчи. Ошондо бир театрдын бир аурасы иттей башкача болчу да. Ошо театр мага азыр барып карасам, ошо театр аябай кичинекей экен да. Мага ошол убакта бир жомоктогудай сезилчү да. Ичине кирсең кайдымкидей эс аласың. Барып күн аякта бир 10 күн, 15 күн катары менен спектакльдер болуп турган убак болчу да, аябай жакшы убак болчу. Анан ошол жактан бир эме келди деп ойлойм да, магачы кызыгуу пайда болду. Кызыгуу. Анан ал театрга да кирип көрдүм мен, негизи окуп жүргөндө бичи болом деп жаш кезде бир ойлор кете берет го, ар кайсы тармаккачы. Анан журналист болом деп ага кыялданып жүрүп анан бияка келгенде негизинен мамам айтып калчу, ай сен тиги финансовыйга эле тапшыр, анан аграрныйга тапшыр, жер бөлүштүргөндө айылда ушундай го. Анан мен эч кимге айтпай, биринчи жылы келгенде Шведияда окудум. Баягы байкемдердин айтышы боюнча, биринчи шаарга келгенде тиги эме кылышың керек, жаныңды бакканды үйрөнүшүң керек деп, алар биринчи менден эрте келип калганда чынында бирок азыр мага аябай көп жардамы тиет. Шведияны окуп бүтүп эле андан кийинки жылы искусствого барып Бешналиева тапшырдым. Бирок эч кимге айткан жокмун. Барып сынактан өтүп, уже өткөндөн кийин анан мамамдарга айтсам, деп алар да билип жүрүшчү да. Кызыгуң бар экен билет. Жакшы болуптур деп, бирок жакшы, Кудайга шүгүр, Бектен Абдылдаев деген жакшы мугалимге туш келдим. Кудайым буйруптур, ошол мугалимден сабак алып, агай ушул театрга алып келген дагы мен ошол агай болду да. Биякта театрда деген режиссер болуп иштечи ал убакта агайыбыз. Анан бизге мугалимдик ошо 5 жыл агайдан тарбия алдым да. Жакшы, аккан арыктан соогаттар мынакей ошол үй бүлөлүк талант турбайсыңар көрсө. Жакшы, Нурбулет эже, сиз жөнүндө сурайлы. Эми театр менен театрдан башка дагы башка жумуштарга жетишкенге мүмкүнбү? Бала чакага үй бүлө дегендей, той, жакшылык дегендей, себеп дегенде театрда күндө ролдорду берет, аларды жатташ керек, аларды аткарыш керек дегендей жетишип атасызбы? Албетте, жетишет. Адам дитин коюп көңүл койсо бир нерсеге, сөзсүз түрдө жетишет. Адамдын колунан келбей турган эч нерсе жок деп айтылам. Только желание деп коебуз. Ошо көңүл керек да, ошо кылам деген нерсеге аракет кылсаң эле сөзсүз түрдө жетишесиң. Үй бүлөмө да жетишем. Кудайга шүгүр, 2 кыздын энесимин. Ошо улуу кызым буйруса студент, 1-чи курс. Экинчим дагы бүтүрүүчү болуп 9-чу класста окуп келатат. Негизи жолдошум да ушул тармактан Гүлайым Канната эжебиздин окуучусу болчу. Экөөбүз ушул театрдан таанышканбыз. Диплом үйдө болсо Айтматовдун бетме-бет чыгармасында Исмайыл менен Сейден ойноп. Чогуу. Анан Акылбек агайыбыз дагы күлүп калчу. 3 эле кыз бүттүк да кыздардан. Анан ай ушу кыздар турмушка чыккандан кийин эле бул чыгармасы немесе калып калат кесиптери. Силер эле алып алгылачы өзүңөр эле. Анан чогуу иштеп жүрө бересиңер деп ошентип жүрүп дагы ошо тамашанын аркасынан улам ошондой барып чыңга айланат деген
ошентип эле анан кийин турмуш куруп, Кудайга шүгүр азыркыга чейин анан жолдошум эми азыр билесиздер, театр менен бул чыгармачылык жактан бир аз кыйыныраак да. Жашаш кыйын, өзгөчө Кыргызстанда. Албетте биздин билесиздер артисттердин эмеси делечи баягы айлык маянасы деле өтө аз. Анын үчүн башка жактан дагы неме кылыш керек, ошого байланыштуу жолдошум бир үйдөн бир эле артист чыгып турсун пока. Мен иштейин. Үй бүлөмдү багайын деп ал башка жумушка ооп кетти. Анан мейли деп мен аркылап келатам. Албетте жетишсе болот. Кээде баягы чыгармачылык жактан да бир аз алектенип калабыз. Кээде мындай сырт жакка чыкпасам дагы баягы үйүндө, кайын журттун арасында, тууган туушканда обязательно баягы неме болгондо артист десең эле ырдайт, чордойт, баардыгы баягы жөнөкөй адамдар түшүнүп ушундай го. Анан жар айтып, кыз уздатып, кайын сиңдилеримди, келиндеримди чакырып калам. Жакшылыкта кызмат кылып. Жакшылыкта кызмат кылып, андан тышкары кичинекей сценарий болсо жаза калабыз, ушу. Ал жактан дагы өнөр бар. Шүгүр. Жакшы. Өнөргө. Баягыл театрда мен таң калып берем да, ошол ар бир чыгармада сиздерге эми китепти берет да, ошол китепти жаттап чыгыш керек, эс тутум жакшы окшойт сиздерде. Биз эми 2 куплет ырды да жаттай албай калышыбыз мүмкүн да, кес-кестечи. Жок, ал жаттагандан кийин аны канча убакытка чейин алып жүрүш керек да ошол да. Жок кылбай. Ооба, канча 1 жыл, 2 жыл, кээ бир спектакльдер 5 жыл жүрөт да, мисалы үчүн. Анан ошол всегда Учурда менин байкашыма караганда мына ошол Шарсен Термешков атындагы Чүй театрында жаштар көбүрөөк басымдуураак кылат экен. Анан баягы аксакалдардан ошол Асыл эже Набиева, андан башка дагы аксакалдар бар экен эми. Бирок жаштар көп экен. Жаштар менен роль ойногон кыйын эмеспи? Же оңойрок болобу, жеңилирээк болобу? Бат тил табышып кетип, баягы улуулардан тартынып, сүрдөнүп турсаңар, жаштар менен аралашып кетиш оңойбу дейм да. Жок, жаштар менен негизи бирок эгерде ошол курактагы роль болсо жакшы. Кээде мисалы үчүн биз Нургүл эже экөөбүз чынын айтканда азыркы эркек балдардан улуубуз да, 4-5 жаш улуубуз. Анан алар биздин жолдошубуз, балким биздин атабыз болуп ойноп калат да кээдечи. Ошондо кичине мындай кыйынчылыктар пайда болот да. Негизи инибизде же мындай кичирөөк болсо билинбейт. Анан бизден улуу болгондо албетте мындай кыйынчылык болот. Аны чоң өзүң атаңдай көрө албайсың, баягы сакал чаптап коюп аракет кылабыз, бирок баары бир мындай окшошпойт. Жаштар басымдуулап кылган үчүн мынтип азыртадан эле кемпир болуп калбатыппы деп коет. Ооба, бизде тиги аксакал болуп калдык деңиз. 75-ке чыккан кемпирди ойлоп калып. Айтечи, азыр ошол театрга барган көрүүчүлөрдү жаштар көбүрөөк да. Бир убактарда эми өзүңүз айтып атасыз, өзүңүз менин билишимче 20 жылга жакындап калды ушул сахнада жүргөнүңүзгө. Азыр ал убакыт менен азыркы убакыттын айырмасы кандай? Азыр театрга адамдар көбүрөөк барып калды окшойт. Бир мындан 5-6 жыл мурун театрга барбай, театрга чогулта албай элди. Азыр бардык театрларда көрүүчүлөрдүн саны көп да. Азыркы театр менен ошол театрдын айырмасы кандай? Сиз жаңы ошол сахнага келген күндөн баштап. Жакшы суроо экен. Негизи мага бир ушул нерсе аябай сүйүндүрөт. Акыркы күндөрү кино жаатында болобу, театр жаатында болобу, ушул элдин агымы көбөйүп, кадимкидей касса иштеп, анан кадимкидей театрга келип кассадан билет барбы деген сөздү угуу, бул өтө биздин кыялыбызда, чындай келгенде. Сүйүнүп кадимкидей ушул нерсени кыялданып келчүбүз. Ишенесиздерби? Биз деген сахнада роль жаратып, ой эмес, акыркы күндөрү баягы ортодогу 20 жылдын ортосундагы аралыкта кадимкидей ушул нерсе жокко эсеге барып калганда, чыгып калбаган негизичи. Кино театрлар такыр иштебей калган маал болчу, билесиздер өзүңүздөр деле. Театрды айтпай эле коеюн. Анан барып уже кинолорго элдер кызыгып, кадимкидей кино театрлар иштеп, жаштарыбыз улуу эмес, кадимкидей жаштар агылып баратканына өтө сүйүнөм мен. Ал убакта биз жаңы студент болуп келгенде келчү, ал убакта биздин корифейлерибиз, агайларыбыз, эжейлерибиз көз өтүп кетти го көбүнүн. Гүлшара эже баш болгон, Далбаев агайларыбыз баш болгон, Дүйшөн агайлар, алардын баары көз өтүп кетти. Ошолордун убагында дагы ошолордун күчү менен араң сакталып, элдер аны дагы студенттерди кыйнап
мынча сомдон келесиңер деп ушундай немеге өтүп калганбыз да. Анан азыр Кудайга шүгүр. Шүгүрчүлүк барбы ошо кадимки Көрүүчүлөрдүн саны көп. Көрүүчүлөрдүн өзгөчө жаштардын көрүүчүлөрдүн анан бир гана нерсеси азыр жаштар мурун мисалы үчүн антрак менен спектакль болсо азыр антрак эмес жөнөкөй 1 саат 20 мүнөттүк спектакльге чыдап отура алышпайт азыр. Ушундай бир айырмачылыгы бар да. Азыр агым жашоонун агымы ушунчалык баттан таң каласың да батта анан ошону дагы мындай чыдап 1 саат ал убакта мурун 1 саат 20 мүнөт деген спектакль деген жок койсо болчу да. Жок эле дегенде 1,5 саат 1 саат 40 мүнөт деп анан антрак менен өзгөчө биздин агайыбыз жана Бектен агайыбыз антрак менен койчу. Анан азыр мисалы үчүн бардыр немеде бар Россия да башка мамлекеттерде бар, бирок бизге буюрса эми алда нерсе болот го деген үмүттөбүз. Биз эми азыр телефонго көнүп албадыкпы? Ошол убакта эле телефондон бирөө WhatsApp'тан жазат, Instagram'дан жазат, ага жооп беришибиз керек. Бул жакта эмне болуп атат деген деп биз театрды жаратып аткан спектакльди көрбөй эле биздин оюбуз бардыгы телефондо болуп Мен атты. ойлойм да ошо мурун бир барып эс алып келейинчи деп келсе көрүүчүлөрүбүзчү азыр деген мындай болуш керек, так саат мынчада бүтсө, мончада мондай кылышым керек деген план болуш керек да ар бир көрүүчүнүнчү. Ошол себептенби дейм иши кылып бир аз ошол тарап айырмачылыгы бар, а так мынтип келип турганы бизди өтө сүйүндүрөт. Алар канчалык көп келген сайын ошончолук бизди эргиүү алып сахнага кайра чыктыңыздар келби. Жакшы. Айда мына ошол театрда окууну бүтүп, ошол актрисалык кесипти аркалап баштагандан кийин бардык эле ошол актрисалардын, актерлордун кыялы болуш керек. Бир кинодо да роль жаратуу, эми театрда, сахнада эмес, кинодо дагы роль жаратуу деп сунуштар болуп калабы, ушул киного тартылып көр, ушул ролду аткарып көр деген. Азырынча тартылдымы кинолорго же? Ооба, бир аз кээ бир кинолордон кичине бир эпизоддорго тартылып жүрөм негизичи. Бирок ошо биздин театрда негизи биздин худруктагы ар дайым мындай эме да, өзүңөрдү сатканыңды билгиле, мындай жөн эле бара бербегиле дейт да, мындай. Ортодо азыр мына кинонун кичине качествосы чыга баштады. Качество жагына көңүл буруп, мындай эметип баштады. Ортодо деген баягы мындай кинолорго бара бербегиле, ошондой эле бара бербегиле, макул болбогула, кийин башка киного түшө албай каласыңар деп мынтип эметип турат да биздичи. Анан чындыгында бирок мындай карап көрсөң, ошо кинолордун сапаты менен азыр кинолор бир аз кичине мынтип улам жыл сайын сапаты кичине жакшырып, актерлорду дагы алар дагы мындай кино тарткандар дагы театрлардан алып, чыныгы тиги актерлордон алып тартып башташты. Ошондой кичине качествосы чыга баштады деп ойлойм да эми. Эми бизде азыр кастинг деген бир нерсе пайда болгондо, анан кастингге жалаң жаштарды алат экен, мүмкүн аларды эл жактыра бербейт, көп кабыл ала бербейт. Сиздерге окшогон ошо билимдүү ошол кайсы жерден кандай кылып сүйлөш керек, кайсы жерде кандай ролду кандай ойнош керек деген мыкты дасыккан дейли, өзүнүн ишин мыкты билген адамдарды алса, актер актрисаларды, алар ошол кинонун көркүнө көрүп кошот. Алар ошол кинону дүйнөгө таанытат керек болсо. Кандай дейсиздер? Азыр кээ бир немелерибиз бар, эми баардык деп айта албайм, албетте кээде кичине өкүндүргөн жерлери болот. Азыр деген блогер деген немеси чыгып калбадыбы азыр? Кээ бир режиссерлорубуз ушу телефондо ким жылдыз болсо, ким хайп дейби, кандай тарабынан жылдыз болуп эле, анан камерага карап эле болгон жашоосун көргөзүп, анан 1-2 жылдыз болуп кеткендерди эле киного чакырып, ошолорду артист кылып чыгарып, анан актер, актриса деп мындай элге таанып мындай чакырганда дагычы мындай кыргыз элинин артист, актеру, актрисасы десе тийип карап каласың да. Качан кайсысын бүтүп эле, бул кайсы окууну бүтүп эле деп анан бирок кээде ушул жерлерди кичине өкүндүрүп кетет. Албетте ал болот кээде адамдын жан дүйнөсүндө, адамдын тубаса таланты болот, бирок баары деле ошого деле кичине нут бере турган ошол нерсеге делечи баягы комузду деле күүлөсөң үйгө келип мындай кызыктуураак үн чыгат да, укулуктуу. Анан жөн эле алып алып каңгыратып четкендегидей мамиле жасасак дейм да, мындайчы. Ошол нерсени окуп билген адамга касапчы сойсо, бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун деп бекеринен кыргыз элибизде сөздөр болбосо керек. Анан андай өзү кыйын экен, өзү тартылып, анан өзү бүтпөйбү, анан кайсы кинодо эле деген сөздөр чыгышы мүмкүн. Но бирок мындай кичине ошол тарабында азыр
дагы сүйүндүргөнү бизге уже режиссерлор келип кадимкидей биздин ден театрдан кээде ошондой болуп калат да, чакырган кастингде убакыт болбой калатпы, репетиция убакыт болуп калат, ушундай. Анан биз режиссердун расписаниясына карап иштейбиз. Ошол маалда кастингке бара албай калган күнүбүз көп эле болот да. Азыр кадимкидей театрга келип биздин условиябызга ылайыктуу кадимкидей өздөрү тартып биздин эмелерди чыгара баштады да. Азыр бул да колдо жакшы экен. ооба жакшы жаңыруулар болуп Эми атат. жакшы эле күндөр болуп турсун. Алдыда мына сиздердин кыла турган иштер көп, жаңы чыгармаларды ошо биздин элге тартуулайлы деп атасыздар. Ошонун үстүндө тыгыз иштеп атасыздар. Мен ойлойм, Чүй театры буйруза көрүүчүлөрү батпай, сиздер колуңуздар бошобой, күндө сахнада ушундай бир жакшы ролдор жарата бериңиздер. Бүгүн атайын ушул биздин каналга келип, убактыңыздарды бөлүп, ушул кечте биздин көрүүчүлөргө бир жакшы маек бердиңиздер деп ойлойм. Алдыда дагы жакшы чыгармаларыбызга келип туруңуздар. Эшигибиз ачык. Ар дайым сиздердин чыгармачылыгыңыздар менен биз бөлүшүүгө ар дайым даярбыз. Эркин микрофон болсун, эми келиңиздер. Чоң рахмат. Дагы да болсо сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Албетте сиздер чакырып турсаңыздар, биз келгенден качпайбыз, келип турабыз. Сиздер да барып туруңуздар. Биздин театрыбыздын эшиги дайыма ачык. Биздин атайын музыкалык, драма, сатира театры деп элдин азыр суусап турган эмеси, сатирага, кыйынчылык жашоодон күлкүгө суусап турган маалы дейм. Андыктан сиздерге жакшы маанайда жакшы спектакльдерди тартуулаганга аракет жасайбыз. Биздин колубуздан келишинче эшигибиз дайыма ачык. Дем алыш күндөрү көбүнчөсүн биздин театр иштейт. Суббота, воскресенье күндөрү келип туруңуздар. Жакында буйруса Марбажиев менен Султан Раевдин чыгармасы жакын арада, бул 1-2 айдын ичинде элге тартуулаган турабыз. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Дагы да жаңы жакшы чыгармаларды пландарыбыз бар. Сөзсүз түрдө келиңиздер. Жаңы театр, жаш балдар, жаңы дем, барды бизде бар. жаңы күч. Театрды жаңы ачкандай эле болупуз да, жакшы бир жаңы дем күч менен иштеп атабыз. Сиздерге чоң рахмат чакырганыңыздарга. Албетте сиздердин жардамыңыздар менен биз дагы эл алдына чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз түзүлөт. Чындыгында ушундай көп теле берүүлөр болсо, анча-мынча адамдар чындыгында театр каерде экенин кээ бирлер билбейт. Чындыгында эмне болот, аякта эмне кыласыңар деп, эмне иш кыласыңар, жыргап эле отурасыңарбы деп, ошондой баягы тиги адамдарды биз ар дайым театрга чакырабыз. Келиңиздер, жок дегенде 1 саат болсо дагы жан дүйнөңүздөрдү бир жакшы азыктандырып дегендей. Чында бирок көп эле кездештирем, ушинтип болбой эле чакырам ошо адамдардычы. Андан кийин өзү качан болот деп мынтип сурап калышат да. Ошондуктан сонун болот экен, жыргап атпай дагы чакырып койчу депчи. Ошондуктан биздин театрдын эшиги ар дайым ачык, келип туруңуздар. Жакында Кудай буйруса жакшы спектакльдер жарык көрөт. Рахмат. Мүмкүн сиздер айткан жоксуздар, мен дагы мына ушул биздин көрүүчүлөргө база белгилеп айта кетчү нерсе, ушул Шаршен Термечиков атындагы Чүй театрында жакынкы күндөрү бир болуп көрбөгөндөй жаңы чыгарма спектакль коюлган турат. Орто Азияда жок, роботтор десек болот да. Ошол театрга келген, театрда коюлат. Бул деген мен билишимче биздин Орто Азияда жок. Биринчи жолу ушу биздин Кыргызстанда Шаршен Термечиков атындагы Чүй театрында келип, мына ошо роботтор роль аткарган турушат. Алдыңкы күндөрү мүмкүн сиздерге да жар салабыз. Ошондуктан театрга барып туруңуздар. Биздин Айда айткандай ар дайым эшиги ачык театрдын. Биздин актер актрисалар ал жерде мыкты кызматтарды кылып жаткан чагы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн театрдын актрисалары, таланттуу эжекелер Нургүл Мамытова, Парманбө апанын ролунда жана ошондой эле Айда Кулиева, Сатигелдин ролунда бүгүн студияга келип маек курду. Ыраазычылык билдирели. Чыгармачылык ийгилик, чыгармачылык эргүү, дагы алдыда көп кыла турган иштериңиздер көп. Ийгиликтерди жарата бериңиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналдагы Чай үстүндө сырдашуу программасын көрдүңүздөр. Ар дайым сиздерге жакшы маанай тартуулаганга даярбыз. Андыктан ар бир жекшемби жана ошондой эле ишемби күндөрү биздин эфирде калтырбай көрүңүздөр. Эгерде көрбөй калдым десеңиздер, биздин Instagram, YouTube баракчабыздан да карасаңыздар болот. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.